И запись пошла. Так, кутмандуу кеч баарыңарга ассалам алейкум. Бүгүн биздин темабыз көпчүлүктүн тандоосу боюнча могу логотипке идея тандоо деп эметишти да. Ошого бир аз бул маселени ачыктап, башынан бир айта турган сөз бар да, кириш сөз. Бул негизи идеяга кирерден мурун биринчи маселе ушул кириш сөз. Идеяны табуу боюнча баягы өзүнүн бир ыкма жолдору бар да. Анан кийин ошол ыкма жолдорун жөн эле момундай кылсаңар жакшы болот деп эле айтып коюш. Негизи бул бир аз эме да, кандай десем, баардыгы эле канаттана бериши мүмкүн эмес. Ушундай адамдар болот, кээдекилер айтканды эле кыла беришет. Мисалы, ким билсе, мектепте эле ошондой го. Үч түргө бөлүнөт да. Бирөө бар, айтасың айтпайсың түшүнбөйт. Бирөөсү бар, мисалы, дайыма 5 алат, айтканды эле кыла берет, бирок ал деле түшүнбөйт да, бирок айтканды эле кылат. Анан үчүнчү түр бар, түшүнөт, бирок ошол до конца түшүнбөй, же болбосо суроолоруна жооп таба албаган себебинен баягы суроолор чогулуп берет, анан кийин бир маал келгенде койчуяй деп таштап салат. Ошондой байкадыңар беле? Мисалы, мектепте ошондой болот да. Мисалы, ошолордун арасында мен да киремин. 7-класска чейин староста болуп, андан кийин кардинальный двоечник болгом, экинчи болупчу, акыркы партада туруп. Себеби дегенде жөн эле теманы өтө бериш мага жакпайт эле да. То есть аны ошол өткөн теманы деген астынан, үстүнөн, капталынан баары жагын айландырып, кубик рубикти айландырганда кылып жакшы түшүнгөндөн кийин гана экинчи темага өтөт элем да, негизичи. Анан баягында бирөөнү жакшы эле түшүнбөй эле жөн эле жаттап алган мага жакпачу. Так, ошол себебинен бул жерде азыр идея табуу боюнча жөн эле мону кылгыла деген бул абдан эме да, туура эмес жол. Ошондой жолдорду мен көрүп деле жатам кээинки курстарда. Анан кийин менде суроо пайда болгондо, эмнеге муну кылыш керек депчи. Анан кийин как раз ушул бир аз азыр көзүңөрдө көрүп тургандай эмени айтып атам да, сүрөттү. Дөңгөлөктүн эволюциясы эмнеден келип чыкты? Ушул как раз идея табуу боюнча бир аз маселе болот. Бул сүрөткө дагы кайтабыз. Эмне үчүн бул сүрөт коюлган жана бир аз түшүнүп келет да. Эң биринчи мондай бир мисалдан баштайм. Бул негизи презентациям ушул өзүмдүн курсумдан бир аз үзүндү да. Алдыңкы билимдин маанилүүлүгү деп. Баарыңар билсеңер керек, мисалы, бир кандайдыр бир манускрипт болсун, мейли ал арабча жазылабы, мейли ал кытайча жазылабы, эски бир какой-то бир эме болсо, бизге бейтааныш бир жазуу болсо деп коеюн да. Анан кийин мектептерде ким эгерде эсинде болсо айтышат да, бул жерге чийип көрсөтөм го дейм. Менин сөзүм бир аз логикалык бири-бирине байланыш болуш керек да, ошон үчүн башынан баштап айтам. Мектепте бизге мондай үйрөтчү да. Анан кийин что биринчи деген материя болот, мындай кылайынчы. Мисалы, мондай бир таш болсо, баарыңар көрүп атса керек, могул жакта бир адам ушу таштын үстүндө уктап калган болсо депчи. Мындай бир күлкүмүш тул эле тарта берейин, бирок эффективдүүрөөк болот да, жаттап калганчы. Сүйлөп аткандар монтип жатты деп коеюн. Анан бизге монтип үйрөтчү да. Бизге деген могу таш болгон себебинен, материя алгачкы да, алардын эме бизге ушу үйрөткөн боюнча материянын себебинен буга деген воздействие берет, таасир берет. Ошол таасирдин себебинен деген могул жер деген дал ооруп калат. Ошондон кийин анан идея пайда болот. Капталды мен айландырбаймбы, то есть мынтип айтканда алмашпаймбы, башка жолу жатпаймбы депчи. Анан ушуну далилдечү. Биринчи материя болот, анан материядан келип туруп, анан кийин идея пайда болот депчи. Материя деп койм, толук ташты кылып койдум. Мы деп коеюн. Ошондой эле мисалы бычак кесет, мындай эле бычак кылып коеюн. Бат-баттан эле тартам да, силер түшүнсөңөр болду. Бычак кесет, анан кескенден кийин анан экинчи бул бычактан абайлаш керек деген идея пайда болот. Мисалы, от деген бар депчи, мисалы, мындай кылып коеюн. От күйгүзгөндөн кийин анан кийин биз андан жыйынтык чыгарабыз депчи. Түшүнүктүү болду да, о чем кептин баары эмне экен. Бирок бунун баары жалган. Эгерде ошентип келип чыга турган болсо, то есть андай болсо, биз могул деген сүрөттү деген эми арабча билгендер бар, билбегендер бар да. Карай берсек деген өзүнөн өзү бир идея келип чыкпайт да, то есть айтканда түшүнүп калбайбыз да эч качанчы. Эмне керек десе, буга чейин тамгалардын ар бир тамга, то есть би деген тамга бар, лам деген тамга бар, ба деген тамга бар, лам деген тамга бар. Араб тилинин өзүнүн эмелери бар го. Мейли корейче тил болсун, японча иероглиф болсун, же болбосо байыркы Египеттин баягы эмелери болсун, иероглифтер болсун, ага чейин билим болмоюнча, то есть предыдущее знание деп коет да. Ошол алгачкы билим болмоюнча бул жерде эмне жазылып турганын биз эч качан түшүнбөйбүз да.
буга чейин ошо ар бир тамган кантип аталат, кантип окулат, ушуларды билгенден кийин гана бул нерсени көргөндөн кийин биз уже түшүнө баштайбыз да. Түшүнүктүү болду да. То есть эмне десе алгачкы билимдин маанилүүлүгү. Мен азыр ошол как раз идеянын кантип жаңы идея ойлоп табыш керек. Дизайнерлер постоянно кайрылат да, жаңы баштап аткандар, орто дизайнерлер келип, вдохновение каяктан аласың, илхом каяктан аласың, жаңы бир идея келбей атат. Эмнени кылсам баары эле бар экен интернетте, эмне кылышыбыз керек деп. Алгач биринчи ой жүгүртүү кандай болот, ошону биринчи түшүнүш керек да. Анда ошол ой жүгүртүү маселесинде эң биринчи алдыңкы билимдин маанилүүлүгү жөнүндө маселени жакшылап түшүнүш керек. Анан кийин экинчи тема мынакей бир жакта өзүнчө бир баягындай эме болот да, кандай десем, механизм болот. Адам бир нерсе жөнүндө жыйынтык чыгарырда же бир натыйжа чыгарарда же акыл ой жүгүртүүнүн астында эң биринчи билимге таянат да. Билим эки түрдүү болот. Алдыңкы билим, предыдущий деп коет орус тилдечи. Эми учурдагы билим болот. Учурдагы деген сөз, мисалы сен алдыңда бир кандайдыр бир кагаз турса, азыркы мисалдагыдай, ичинде ар нерсе жазылып турат да, эми биз түшүнбөйбүз. Бул дагы биринчи билим турат да, алдыбызда бир какой-то бир информация турат, кандайдыр бир маалымат, бирок аны биз түшүнбөйбүз, эмне алдыңкы ага чейинки маалымат болмоюнча. Түшүнүктүү болду да. Ошондо предыдущий еще знание база деп коет да, ошо буга чейинки бир маалымат болсо, анын учурдагы маалымат болсо, экөө келип туруп аны салыштырылат. Ошондо сен эстейсиң, бул тамга мондай экен, бул тигиндей деген иероглиф экен, бул Т экен, бул А экен депчи. Анан ошондо баягы салыштырманын аягынан анан жыйынтык чыгат. Жана бул жыйынтык баягы адамдын деген жаттаган канчалык эме, эмне деп коет эле, канчалык ошол нерсени өздөштүргөн болсо, ошол маселени ошончолук батыраак болот. Мисалы, эгерде кыргыз тили болсо, билесиңер, сразу эле кыргыз тилинде окуп чыккан эмеспиз, орус тилин сразу окуган эмеспиз. Эмне кылган десе, биринчи могул эме базаны эметкенбиз, көбөйткөнбүз да, тамгаларды жаттап тиги бул депчи. Ушундай бир процесс бар. Бул ошол акыл жүгүртүү, бир нерсе жөнүндө ой жүгүртүп, жыйынтык чыгарып, вывод деп коет да, ошол нерсе маселе боюнча. Эми куду ошондой эле чыгармачылык маселеси, творчество боюнча. Ал жерде да куду ушундай эле эме эреже да, то есть ушундай эле механизм. Эмне керек десе, эки билим болот да. Биринчиси алдыңкы, ал бул бүт эле тармактарда, бир гана дизайнда эмес. Вот. Элементардык, медицинада бир нерсе ойлоп табасыңбы, культура, какой-то бир маданияттын бир направлениясында бир нерсе ойлоп табасыңбы, илим-поз болосун, жаңы бир нерсе ойлоп табасыңбы, ага чейинки бир сага эмне билим керек. Анан учурдагы бир кандай бир маселе керек. Ушул нерсеге салыштырып туруп, ушул экөөнүчү, анан бир жыйынтык чыгарасың деген сөз да. Анан ошондо как раз могул жерде дөңгөлөктүн маселеси келет. Эч качан дөңгөлөк деген могул жерден эле ойлоп табылган эмес да. Алгачкы элементарный, могул азыркы современный, то есть заманбап эмени дөңгөлөктү ойлоп табыш үчүн ошо илим-поздор буга чейинки маалыматка кайрылышкан. Эгер буга чейин маалымат жок болгондо, бул дөңгөлөк чыкмак эмес эч качан. Бул ошол генерация деп коет. Эки нерсени алып туруп, бир үч бурчтук менен бир төрт бурчтуктучу алып туруп, бири бири менен бириктирип туруп, анан жаңы форма эме чыгарат. Түшүнүктүү болду азыр, могул жерде татып койчу. Бул аябай баягындай кол менен көрсөтүп бергендей примитивный примерлер да, мисалдар. Экөөнү кошосуң, анан генерация болуп, жаңы бир форма чыгат. Кандай форма десе, мисалы, мондай форма чыгат да. Бул билбейм кандай, туура форма, туура эмес форма, эң маанилүүсү бир жаңы бир башкача бир оруураак форма чыкты ма экөөнүнчү. Ошондой эле тоголокту аласың. Анан буга деген мисалы, эмне, төрт бурчтукту кошобуз. Ошондой эле аягында дагы жаңы бир генерациянын аягы эмеде, жыйынтыгынан жаңы бир форма чыгат. Негизинен эле бул ошо дизайнер болобу, сүрөтчү болобу, ким болот, ушундай элементардык нерселерден эметет да, чогулат баардык нерсечи. Тилде дагы ошондой, между прочим деп коечу. Мындай бир сөздү жаттайсың, эки сөздү, 100 сөздү жаттайсың, анан ошол сөздөрдүн бирикмесинде биринчи баягындай элементардык сөздөрдү сүйлөй баштайсың. Мага китепти бер, китепти мага алып бер, же болбосо мага кашыкты бер деп. Кийин анан канчалык сен ошо базаң көбөйгөн сайын, аягында сен ал сөздөрдү виртуозно деп коет го, баягындай ойноп каласың да. Жөн эле кашыкты бер дебестен, бизде университетте окуп жүргөндө, общагада жүргөндө ушинтип айтат эле да, тамакты койгондо деген кетмен күрөктөр барбы депчи. Эмнеге десе, бир нерсе менен буну кантип көрөбүз деп, анан баягы мындай эме кылат да, эмне деп коет, кашыктайт эле. То есть жөн эле мындай, бул мага кашык бер, жөн эле вилка бер дебестен, эмне кылат десе, уже
сөзден каймана мани кылып айландырып капталынан уруп тиягынан уруп виртуоз уже ойноп каласың сөздөрдүчү. Куду ошондой эле англис тилде, орус тилде, башка тилдин баардыгы жана бунун баары ошо генерациянын как раз эмеси да, процесси кандай болот деген маселе ушундай болот. То есть канчалык сиздерде ошол база көп болсо, алдыңкы билим көп болсо, ошол билимди ичиндеги баягы маалыматтар болот да, мисалы, ошолорду бири бирине чабыштырып генерация кылып ар кандай түрдү чыгара турган уже ойноп каласың кадимкидей. Андай даражага жетиш үчүн эмне кылыш керек десе, эң биринчи алдыңкы билимди көбөйтүш керек. А эми именно ушул биздин маселеге келгенде лого дизайн боюнча эмне кылыш керек десе, биздин лого дизайн маселесинде эмне кылыш керек десе, билим ошо лого дизайн боюнча көп билимди көбөйтүш керек. Бул деген сөз формалардын эмесин билими керек. Мынакей мисал, бир жолу тест болгон экен да, эмеден интернеттен көрдүм бунучу. Кадимкиде ошо интернеттен эле качалып этип силерге көрсөтөйүн дедим. Баарыбыз эле билебиз да, велосипед кантип тартылат экенин, кантип тартылат экен десем туура эмес болуп калат. Баарыбыз билебиз, велосипеддин мотоциклден айырмасын билебиз да. Велосипедти көргөн бул велосипед топ эмес экен деп адаштырып албайбыз. Ачык эле түшүнөбүз бул велосипед экен. Бирок бир маселе бар, ошол велосипедди тартып бер дегенде, вот канча деген бул жерде ошо бир 9 деле эметтим мен, жүктөп алгам да. Ал жакта дагы бир 20дай сүрөт бар экен. Ошолордун карай турган болсок, велосипедди баардыгы эле тарткан, көрсөк велосипед экенин түшүнөбүз да. Бирок эгерде могу детальдарга карай турган болсок, туура эмес да, көбүнчө. Мисалы, могул жерде педаль жок, могул жерде мисалы рамасы жок, могул жерде чынжыры жок, ортосундачы могул жерге чейин чынжыр болуш керек, педаль вообще өйдө кетип калган. Могул бир аз туурарак, бирок эми формасы кыйшык. Түшүнүктүү болду да. Кептин баардыгы биз билебиз, что мисалы эмблема кандай, бул эмблема логотип кандай болорун, кооз нерсе кандай болорун, бирок өзүбүз тарта албаган себеби деталдуу билим жок да. Кептин баары ушунда. Мындайча айтканда, муну деген сен жатташың керек да, ар бир деталынчы жаттап калып, сен ошо базаң мындай айтканда толуш керек ушул деталдарга. Могул жери момундай болуш керек, тиңдей болуш керек деп ошо база эметкенде, андан ошону орусча воспроизводить этесиң, кайра элесиң менен ошону кайра тартып чыгышың керек. Ошол кайра тартып чыккан маселе келгенде, эгерде базасы алсыз болсо, билим ошол базасында жок болсо, анда ошо тартканда колдон келишинче эптеп бир нерсе бошотот дагы, ошондо ушундай жыйынтык чыгат деген сөз. Түшүнүктүү болду? Бул деген маселе мындай да, баягы ушундай бир жыйынтыкка чыгабыз. Алдыңкы билимсиз жаңы нерсе ойлоп табуу мүмкүн эмес деген сөз. То есть бир нерсени ойлоп таба албайсың. Жада калса ойлоп табуу эмес, бар нерсени дагы керек болсо воспроизводить эте албайсың да, кайра тарта албайсың ошонучу. Тартып, жаратып бир нерсе кыла албайсың. Бул биринчиси. Экинчиси, ким көп иштесе, ошондо көп генерация болот. Ушул жерге бир маселени айтып кетейин. Баардыгын ушуну айтып кетип, анан аягында ошол идея маселеси мындан өзүнчө бир калыбына келип калат да, ушуну түшүнүп каласыңар, мен айтпай элечи. Ким көп иштесе көп генерация болот деген маселеге баягы интернетте көп тарап кетип аткан, тараган бир эмелер бар, билсеңер керек. Жалкоолор деген абдан креативдүү болот, ошол себептен деген баягы ким эле Стив Джобс деген жалаң жумушка жалкоолорду алчу экен. Где-то бир 80% деген жалкоолорду алат экен, себеби алар деген иштегенден эметип, эринген себебинен жаңы бир нерсе ойлоп табышат. Ошон жалкоолор деген креативдүү болот деген ушундай бир нерсени айтканда, ушундай тарап жүрүшөт. Бул на самом деле жалган да. Бул тескеринче, канчалык адам көп иштесе, ошончолук генерация күчтүү болот деген сөз. Бул баягы адамдын гени бар го, атасынын гени, анан кийин даже анын атасынын гени, чоң атасынын гени, баардыгы тетиги 7-10 урпакка чейин баардык гени эмесинде болот да. Адамдын канында болот да. Азыр менде мисалы атам 7 атама чейин эмеси бар да, кандайдыр бир генинин бир коду бар деген сөз да. Ошого мисалы баягы мишкалар бар эмеспи? Балдар ким алып берет? Ошол мисал. Бул деген сөз баягы элементарный гендин келип чыгышы да. Мисалы сары менен кызылды деп кайра эле баягы примитивдүү мисалдар айтып атам.
кап этпегиле. Мисалы жөнөкөй эле эме могу эки кошкондо деген мынакей момундай болот да. Бири эме сарысы оң жакта болот, экинчиси сарысы сол биякта эмеси. Буга дагы бирин окшоп турган болсок, дагы 3 вариант чыгып атат мынакей. Бул деген сөз канча генерация болсо деп, бул ошол генерация ген жөнүндө эмес, бирок салыштырсам, аналогия кылсак, ошол эмеге окшошуп кетет да. Генеалогия окшошуп кетет. Канчалык генерация кылсаң, ошонун баардыгы кайра эле айланып келип туруп базага кала берет. То есть бул жоголуп кетпейт деген сөз да. Мисалы муну жашыл аюнун деген гени маяка барып могул жери жоголуп кетет, тазаланып кетет деген сөз жок. Үстүндө эмне болсо баардыгы калат деген сөз да. Түшүнүктүү болдубу? Ошондой эле канчалык биз иштесек, жумуш кылсак, ошончо биз генерация кылабыз да. Мынтканда идеяларды тоголок, формаларды бири-бирине кошобуз, машина менен атты жылкынын эмесин образын кошуп көргөн аракет кылып көрөбүз, тигин буга кошобуз, тигин антебиз, мынтебиз. Ошол кошкондо дагы мисалы элементарный, мисалы бизде кайра эле эме жөнөкөй пример да. Мисалы мурун элестетип көрөлү баягы эме да, гипотеза. Бир адам бар, үч бурчтуктан башка эч экенин билбейт деп коелу да. Анан кийин буга деген кече деген жаңы бир форманы жаттады. Бул тоголок. Даже жаш балдарды мисал алсак да. Анан бул экөөнү кошкондо жаңы бир форма чыкты да. Мондайчы. Ушу экөөнүн эмесин бир аз татаал форма чыкты да. Мол базада бар болчу. Яка база деп коеюн. Кийин бул базада болду. Кийин могу жаңы чыккан формадагы базага кайтат деген сөз да. Бул жоголуп кетпейт. Анан кийин бул формага дагы үстүнө дагы бир үч бурчтук кошуп көрсөңөр, дагы бир ал жакта дагы бир нерсе пайда болуп, дагы ызычуусу окшош. Ал дагы базага кетет деген сөз. Бул деген сөз канчалык иштесеңер, ошончо генерация болот. Ошол генерированный жаңы пайда болгон образдын баарын адам унутуп калбайт жөн элечи. Тем более иштегенден кийин ал ошол ар бир форманы, мисалы жылкынын деген эмесин бели момундай болуш керек, велосипеддин момундай дөңгөлү болуш керек деп бир тартканда анын баардыгы такыр эле баягы эме склероз болбосо, адам бунун баардыгы эсте калат. Тем более тартканда бир аз моундай концентрация күчтүү болот да, эменичи акылдын деген ошол нерсе көңүл катты бурган себебинен ушунун баары эсте калат да. Ошон үчүн ким көбүрөөк иштесе, көбүрөөк сүрөт тартымы, жөндөмү, бул баягы тренировкада эле да, канчалык көп иштесең, ошончолук көбүрөөк оор нерсени көтөрө ала турган болуп каласың. Ошондо канчалык сөздү жаттасаң, ошончолук виртуозно сүйлөп каласың бара-барачы. Ошондой эле канчалык мондай элементарный нерселерди, формаларды канчалык жаттаса, ал эми дизайнерлер болсо, ошол эме логотиптин, тем более ошол логотипке байланыштуу нерсе баардыгы ошол формаларга байланыштуу да. Түшүнүктүү болду? Бир силер биз тартабыз да, биз мындай элестетишибиз керек. Мисалы чымчык менен деген жип ийнени кошуп көрүшүбүз керек. Мисалычы ал кантип тартылат? Аждары менен дагы бир нерсени кошуп бериш керек, жаңы бир генерация кылыш керек. Ал генерация болбойт, ага чейин силер ошол аждардын формасы кандай экен, чымчыктын формасы кандай экен элестете албасаңарчы. Түшүнүктүү болду да? Ошон үчүн жалкоолордун колунан эчтеке келбейт деген сөз. Бул мен канча деген дизайнерлер менен сүйлөштүм. Мындай жөнөкөй средний эмес. Мисалы Ват Бунков бар, ошол Среда деген фестиваль бар, эмечи международный. Среда деген фестивалдын эми уюштуруучусу ошол Владимир Лифанов, ошол бул да арт-директор. Бул деген Россиянын деңгээлинде да, Россия кандай дегенде бул чоң эме да. Аяктын дизайнерлери да күчтүүрөөк, арт-директор тем более. Владимир Лифановдон сураганмын. Башка да көптөгөн дизайнер сураган, баардыгы айтышканда, талант керекпи же ошо мондай жакшы жумуш, результат чыгарыш үчүн эмне керек десе, ким көп иштесе ошол чыгат деген мааниде баары жооп беришкен. Анан кийин ошол плагиат менен билимдин айырмасы да ошол жерде как раз аныкталып калат. Плагиат деген сөз бул баягы ошол дөңгөлөк боюнча эле, мисалы ушуну эле мону эле алып туруп эле, ушуну эле кайра эч бир жумуш кылбай эле ушуну эле алып туруп эле сен мынакей менин жумушум десең, бул плагиат болот. Түшүнүктүү болду да? Ал эми деген мол бир эме форманы алдың, анан кийин где-то бир могул жерден адам түшүнсө керек да, мындай бир эмне деп коет эле, дисктин үстүнө бир нерсе кадаш керек экен жумшагыраак айланыш үчүн дегенде, аны буну могул жерде бир жумшак нерсеге кошкон, генерация болгон болот. Ар бир эмен шагты байкасаңар болот да, кадамдычы. Могул жерде эме жумшак нерсе кошкон, ойлошкон, аны жумшакты чоңортпойлубу депчи, себеби деген машинанын деген көлөмү да көбөйүп атат деп, анан могул жактан дагы кошкон. Ушинтип эки маалымат болуп атат. Биринчи маалымат алдыңкы билим,
экинчиси болсо учурдагы бир кандайдыр бир эме да чечилүүчү проблема ошондон келип чыгып экөөнү салыштырып ушинтип генерация болуп улам билим өнүп келер экен. Илимде дагы бар, илимпоздор да ушундай да, отуруп бир лампочка өлүп тапкан эмес, ага чейин деген кандайдыр бир шарттар болгон да. Мунун баардыгы детально өзгөрүлөт. Түшүнүктүү болду да. Толугу менен эч качан эч ким монтип ойлоп таппайт эч качан. Бул мындай реалдуу эмес нерсе да. Ушуну так билип алыш керек. Анан кийин ушунун баарын түшүнгөндөн кийин анан ушундай нерсе бар, паридолия деп коет. Креативдин жолу. Паридолия деген бул мисалы мону айтат да, паридолия депчи. Баарыңар билсе керек, баягы жаштарда дуалды карап алып уктаардын алдын илгери бизде баягы шырдак эмени паластар илип коет эмеспи, же болбосо обои кимде болсо. Баягы сүрөттөрүнөн ар кандай адамдын бетин көрөсүң, тигин көрөсүң, мындай көрөсүң. Элементарный баягы клякса деп эме сыян эмес, сыясы түшүп эме тоюлуп калса, ошондой бир образды көрөсүң. Ооба, ошону паридолия деп коет. Паридолия бул ошол адамдын ан сезимдин эмеси да, фантазиясы күчтүүлүгүнүн ошондой бир адамдын бир касиети, бул жакшы нерсе. Баягы караңгыда билесиңерби, баягы эки точканы көргөндө коркуп, кокусаң тей алыстан эки бир точка көрүп калсаң, бирөөсү мейли лампочка болуп калсын, экинчиси жөн эле бир нерсенин чагылышы болуп калсын караңгыда. Ушуну көрүп алып адамдарчы эки көз экен деп, анан кийин ошо көрбөгөн жок нерсени өзүнчө тарта эме элестете калып, могул жерде мурдун тарта калып, бияктан ажы коркунучтуу бир нерсе ойлоп эме, анан кийин эчке чыга албай, элементарный туалетке чыга албайчы. Ушундай болчу беле силерде? Bunun баардыгы ошо паридолия деп коет да. Бул жок нерсе, адам өзү бул нерсени элестетип до конца прям образын эметип алат, тартып алат да, жок нерсени дагычы. Бул ошондой паридолия. Эми баягы буга чейинки булуттар мисалычы, бир гана жаман нерсе эмес, жакшы нерселерди айтайлы да. Булуттар, асманда ар нерсени көрөбүз. На самом деле ал жерде деген коён, ташбакалар жок да, жөнөкөй эле эме да, булут, аба. Бирок ал жерде адам көрөт, эмне себептен? Буга чейинки баягы өткөн азыркы мисалдарын эмне үчүн айтып атам? Предыдущий знание ошол эме алдыңкы билим болсо, ошо формаларды сен жаттап калган болсоң, ошондо гана көрө аласың да. А эгер форманы жаттаган эмес болсоң, бул нерсе жөнүндө да тест өтүшкөн экен да. Баягы эки маанилүү бир сүрөттү, мисалы, бир жерде аялдын сүрөтү турат, бир жерде деген дельфиндин сүрөтү турат, анан кийин кичинекей балдар көргөндө алар башкачаны көрөт, буга көрсөң башкача көрөт депчи. Анан ушундай тесттерди баягы жалган аралашып жүрбөйбү интернеттечи? Сен буну көрсөң, значит, мындай адамсың, тиңде болсо тиңдей адамсың. Ал эч кандай адамдын характерине, мүнөзүнө байланышы жок. Ал деген знание форм деп коет. Канчалык нерседе аралашып, мисалычы, жылкычы ал дайым ошол таланы, чөптү, койлорду көргөнсө, мисалы, ошол көргөн нерсесин элестете алат да, көргөндө воспроизводить алат да, элестете алат. Ал эми сен велосипедте дайым минип жүрө турган болсоң, велосипедти оңой эле, мисалы, тарта аласың дагы, а эми кой, жылкылар тарта албайсың деген сөз. Бунун баардыгы жөн эле ошол билиминде ошол нерсенин формалары эсинде барбы, жокпу деген эле маселе. Эч кандай характерге, мүнөзгө эч кандай эмеси жок. Андай болсо логотип менен эле канча адамдарды эметмекпиз да. Тест катарычы. Мисалы, мынакей ошол эле дуалдагы мисалы, ушундай дуалдар бар билесиздер эле. Менде да могул жакта бар да. Отуруп алып, мисалы, көрөбүз да. Бул жерде ар ким ар нерсе көрөт, мисалычы. Мисалы, бул автор деген бул жакта дарактарды көрүптүр, мисалы, эчкини көрүптүр. Себеби ушул эчкинин формасын, а бирөө башка нерсенин формасы преобладать деп коет, мындай көбүрөөк болсо, анын эмесинде, базасында ошол нерсени гана элестете алат деген сөз. Түшүнүктүү? Баардыгы алдыңкы билимге байланыштуу. И мынакей дагы бир монстрдун образы мисалгачы. Анан могул жерде мен курсумда дайым айтып кетем да. Гипотеза да, мисалычы. Азыр силерге суроо берейин да, мисалы, могул жерде эмненин бир адамдык экенин түшүндүктү, эркекпи же аялдын образыбы? Апельсиндин ичиндечи. Аялдын образы. Барды аялдын образы. Эмне себептен? Себеби буга чейин бизде бир маалымат бар да, бир билим бар. Ушул форма аялга таандык деген. Эмне экени түшүнүктүү болду? Азыр айтып берем. Бул дагы баягы эле формага байланыштуу. Эч кандай силердин мүнөзүңөргө, демек сен аялдар жакшы көрөт экенсиң, демек сен мындай экенсиң эмес да.
жөн эле бизде билим бар, что аялдардын деген формасы асты жагы, таз жагы деген широкий болот, мындай кенен болот. Үстү жагы болсо эме болот, мындай узкий болот деген сөз. Эркектердики болсо тескеринче, эме ин жактары деген широкий болот, кенен болот, ылдый жагы болсо наоборот узкий болот. Ошол себептен баягы ажатканаларда ушинтип белгилешет, мисалы аял менен эркекти. Түшүнүктүү болду да. Бул деген жөндөн жөн келип чыккан эмес, ошол адамдын деген эме реалдуу бир формадан келип чыгып, биз билебиз аялдын деген тазы чоңураак болот депчи. Эми бул жерде баягы гипотеза силерге мындай суроо да. Башкача көрдүм, биринчи айланып карасаңар дейт. Анан кийин мынакей силерге бир гипотеза, мындай просто эме да, представление кылып койгон. Бир кайсы бир эмеде адам бир племя бар деп коеюн да. Эч кайсы бир адам эме адамды көргөн эмес, баягы жапайы бир коом бар. Дүйнөнү көргөн эмес. Анан кийин ошол коомдун эмеси, элдин баардыгы, эркеги да аялда мындай плоский болсо да, мисалы фигурасычы, эркеги да аялда бизге окшоп мындай айырмаланбаса, ушинтип ушундай болсо деп коеюн, гипотеза. Могул форманы эмени, могул азыркы эмени көргөндө алар деген адамды көрүшү мүмкүн, бирок аялбы же эркекпи деп сураганда жооп бере албай калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү болду да. Себеби алардын баягы көргөн нерсесине салыштырат деген сөз. Ошондой эле мисалга мына могул жерде силер эмне көрүп жатасыңар? Суроо. Бир аз эгер компьютер болсо бир аз алысыраак болсоңор, телефон болсо көрүнсө керек. Адамдын жүзү көрүнөт мага капталынан. Адамдын бети дейт кебичи. Үйлөп жатканда. Адамдын жүзү көрүнөт. Ооба, үйлөп жатканда, эмнеге силер ошондой көрүнөт. Буну силер биз жатка билебиз да, бул кичинекейибизден бери адамдын сүрөтүн мультфильм көргөнбүз, китептерде сүрөттөр бар, тияктан биякта буну уже адамдын өзүн да көрөбүз деген сөз да. На самом деле бул жерде адам жок да. Чын айтканда биз деген эми баягы эме коет, жөн эле өзү алдай бербес. Чынында бул жөнөкөй эле булут ушундай болуп калган экен. Адамга окшошуп калган экен. Бирөө пеликан дейт, көрдүңөрбү? Мынакей дагы бир. Бул жерде эле на самом деле адам жок. Бирок адамдын эмеси көрүнөт да, түзүлүшү бетинчи. Мынакей мисалы. Бул жерде бирөө ажыдар көрөт. Мына силерге дагы паридолия деп коет бунун баарынчы. Баардыгы ошол адамдын эмесине байланыштуу. Эмнени, кайсы форманы жаттаган. Мисалы, могул жерде кейикчилер башкача көрүшү мүмкүн. Могул жерде ачык эле атты көрүшү мүмкүн, билбейм, балким фотошоптур. Могул жерде ар ким ар кандай көрүшү мүмкүн да. Бирөө мисалы казы көрөт, бирөө атты көрөт, бирөө. Бул жерде кайра эле ошол ачык айкын болбосо, адамдын эмесине, базасына кайтат да. Кимдин элесинде көбүрөөк форма, кайсы форма көбүрөөк болсо, ал ошого окшоштурат. Түшүнүктүү болду да. Анан ушул нерсени билбеген адамдар, илимсиздер. Мен диндар элемин, Кудайга шүгүр, намаз окуйм, бирок ошого карабастан деген фанат болбош керек да. Биз деген билимге негизделишибиз керек да. То есть атеист ойлобогула да, бирок ошого карабастан баягы элементарный паридолия экен, ушул нерселерди билбегенде адамдар фанатизмге өтө башташат. Анан тиякта буну көрдүк, мынакей менин диним туура экен, тиндей экен, мындай экен депчи. Керек болсо могул жерде бир окуяда болгон, аябай кызык нерселерди айтып берсем болот, мисалчы. Могул эң знаменитый эме, белгилүү бир Марстагы адамдын жүзү деген ушундай бир атка конгон бир эме да, сүрөт бар. Баягы НАСА бир жолу Марстын бетин сүрөткө тарткан экен. Тартканда деген мондай бир тоо бар да. Бир бурчка тартайын силерге көргүдөй болупчу. 1, 2, 3. Мынакей могул жерде 1, анан 2, анан где-то могул жакта дагы бир эмеси бар да, чуңкурчасы бар. Ушундай бир тоо бар экен да. Могул көйлөккө көрүнүп турат да силерге, могул жерде көйлөккөчү кара. Бул жер на самом деле жок да, мондайчы. Могул эле бар да. Анан баягы күн именно ушул жерден тийгенде, могу кара жагы көрүнбөй калат дагы. Бул жерде адам өзү элестетип алат. Бул жагы кандай турса, бул жагында элестетип алат да, адамдын жүзүн көрөт. Түшүнүктүү болду да. Анан көрүп алып, баягы ызычуу чакырат, эме башташат. Мынакей НАСА деген бизден инопланетяндарды жашырып жатат, тигиндей мындай, элементарный паридолияны билбегендер скандал чыгарышып, анан ызычуу сылып, анан кийин бир жолу НАСАдан ошол эмелери өздөрү ушул нерсени күн бул жактан тийгенде башкача болгонун кийин көрсөтүп беришет да.
Бул просто эффект да, светотень деп коет. Күндүн жана могу көлөкөнүн ушул эффекти ушундай болуп адамга окшошуп калган. Анан керек болсо буну трехмерный 3D формасында көрсөтүп керек болсочу айландырып көргөндө анан кийин баардыгы анан кийин өчүп калган. Бул тетиги 80 90 жылдары бир болгон окуя. Вот кандай ушул билимсиздик эмнеге апарарын. Ошондуктан аз деле эмеселер жөн эле кой дебестен ушу бир ой жүгүртүү маселе боюнча билимдин алгачкы билимдин маанилүүлүгү жөнүндө айткандан кийин анан уже эметесиз. Анан эми дизайнга келдик. Дизайнда, то есть бир гана логотип эмес, негизи эле дизайнда бул паридойлордун кандай пайдасы бар? Эгерде силер ошо генерациялык жаңы бир идея ойлоп табам деген оюңар окшошпой аткан болсо эмне кылыш керек десе, биринчи ошол алгачкы билимге көңүл буруш керек, акцент кылыш керек, басымдуулук кылыш керек, буну көбөйтүш керек. То есть менен формаларды жатташ керек. Велосипеддин дөңгөлү моундай болот, кийин элементарный баягы жалбырак монтип тартыларын, дарак монтип тартыларын, ушу элементарный формаларды жатка билгенден кийин гана аны ошону элестете аласыңар. Ага чейин генерация болбойт да. Ушундай нерсе экен, баягы бир конвейерге жүгөрүнү салмайынча бул жактан кукуруза чыкпайт да, баягы попкорндор чыкпайт дегендей эле да. Түшүнүктүү болду да. Анан мынакей конкурс болгон, баягы дизайн кап боюнчачы. Анан отборочный тур болгон. Ошо отборочный турга как раз Азамат бул жакта барбы жокпу? Ошол Азамат Турсункулов деген билет. Жана башка дизайнер аябай сонун нерселер жасашкан да. Максаты эме задание мындай болгон да, тапшырмачы. Кофенин чашкасын жасаш керек болгон дизайнчы. Анын баардыгы сонун болгондо мен такыр идея келбеси. Биринчиден жакшы тарта албайм, кооз болупчу. Бар эме ал жумуштарды көрсөңөр таң каласыңар. Кийин балким эме группага да таштап коем да. Ал мен эмне кылам деп отуруп, анан кийин жюри бизде бир 7 өлкөдөн келген экен да. Ошол кофенин баягы төгүлүп кетип, баягы пятно деп коет го. Ошо дак калып калган, тагы калып калганда анан ошондо окшоштуруп туруп, анан кийин картасын чийгемин да. 2 идея болуп атат да, бирөө кофе, экинчиси карта. Мынакей Кыргызстандан Алексей Лысогор, биринчи жюри, экинчи Россиядан, Лифанов болсо адашпасам, Индонезиядан келген экен. Келген эмес, онлайн болчу, ошо Индонезиядан бирөө дизайн эме болгон, жюри болгон, Кытайдан болгон, мынакей эмеси бар экен, кыстыча. Анан ушул себептен менин жумушум баягы топ 16 эң жакшы жумуштардын арасына кирген да. Көрүнүп атабы? Мынакей. А вот в подборку уместилось 15 работ дейт. И 15, то есть ал жерде аябай көптөгөн эме болгон, где-то 1000дей болгонбу, адашпасам, 500дей болгонбу. Ошол арасынан 15 деле тандаган, ошол 15 эң жакшы эмеге менин жумушумда кирген. Мисалы, молорду карасаңар, аябай сонун кооз тартылган да. Мен мындай тарта албай атам, себеби эмнеге тарта албаймын? Баягы эле жооп да. Предыдущий эме буга чейинки эмем жок да, базам жок. Бул нерселерди мен тарта албайм. Вот тажрыйбам жок деген ошол. Мисалы, мынакей Азамат Турсункуловдун жумушу карасаңар, абдан сонун. Ушул нерсе оюна келген да. Корзина менен эме футболдун эме кылыпчы. Мону Артем Ковшенин кылган, мунку вообще эме да, колго тарткан. Негизи бул дайыма тартып жүргөн адам да. Ошон себептен ушундай жынтык чыгарган, өчө монстрлардын эмесин кылып. Бул да аябай сонун да, кооз. Момундай болгон, бул просто леттеринг, Айбек Токтосунов дейт. Анакей меники. Меники салыштырып көрсөң, башкаларга салыштырмалуу, меники абдан эле эме да, мындай блеклый же тусклый деп коет, мындай бир аз алсызыраак, башкалар аябай кооз момундай болгону менчи. Меники ошол идеясы эле эметкен да, утуп кеткен. Что эки идеяны генерациялап, эми бул жерде жөн эле кооз тартылган менен идеясы мисалы слабый да албайм, бирок меники такыр эле жөнөкөй болуп, бирок ошолордун арасында түшкөн себеби ушундай болгон. Бул эме десе, ошол баягы эле паридойло. Анан паридойло мисалы эмеге кантип колдонулат, дизайнга. Шашпай логотипке келебиз да. Мисалы, баягы эле мүмкүнчүлүктү бир жерден бир нерсени көрүп, мисалы образдарды, сүрөттөрдү көрөбүз да. Ошол нерсени эч качан токтотпош керек. Кээкилер мындай таң калтырам да, таң калтырат меничи. Мен ушинтип тетиги эмне деп коет, ар кандай дактардан, ар кандай баягы эме обойдогу ушу сүрөттөрдөн бир нерсени көрө берем, мен буну туура эмес деп ойлойм, психически бир отклонение эмеспи дегендер бар экен да. На самом деле андай эмес да. Буну керек болсо көбүрөөк эме кылыш керек. Кандай десем, развитие кылыш керек, өнүктүрүш керек. Ар жерден ушу бир нерсени көрүп аткан болсоңор, ошону сүрөт тартып алып, ошону керек болсо акцентировать этип. Мисалы, бул жөнөкөй эле дубал мисалычы.
ушундай бир дуалды көрүп калдым, байкасам адамдын бооруна окшош экен. Анан эми англисче түшүнгөндөр уже түшүнсө керек, save your liverден сен өз бооруңду сактап кал деп туруп, say not to alcohol деген ушул алкоголго жок деп айткын деп бир социальный бир плакат болуп калган да. Бул жерде практически мен дизайным, мен кошкон жерим мына моло текстте эле болуп атат. Калгандары баары жөнөкөй даяр нерсе да. То есть дизайнерлер көбүнчө буквально тартыш эмес, ошол бир нерсени көрүш дагы абдан чоң мааниге ээ да. Следующий Гинки мисал жумуш бул Алексей Лысогоровдун курста мага көрсөткөн да. Сүрөткө тартып алып туруп подъездечи. Анан фотошоптон мол жерин эле жасаган экен. Монтип мол жерин кичине жаап койгон да, баягы скелетке окшоп калганы кадимкиде ошо скелетке окшошуп калган экен да. Анан айтат, мында мен бир социальный бир ушундай проектке как плакат катары колдономун. Бир күнү дейт да, эмени кантип ушул жабыштырган нерселер биздин айланып жүрөбүздү өлтүрүп атат. Ушул нерсеге как раз каймана түз маани болуп атпайбы? Бир жактан баягы могул деген адамдын деген эмеси, мээсинин эмеси чирип, бул деген баягы өлүмдүн белгиси да. Кантип айланып өлтүрүп атат деген маанидечи. Аябай күчтүү эме болуп атат, таасирдүү плакат болмок. Билем жасаган жокмун. И мондай дагы жумуштар мынакей, париде эле логотиптер, мисалы эми логотипке келдик. Бир жерден мисалы баягы суроода кантип логотипке идея табабыз деп. Менде эмеде курсумда ушундай бир задание бар да. Дайыма башында эме жиберем, бир 4-5 сүрөт жиберем, ар кандай мол сыяктуу баягы эмелерин дак сыяктуу да. Монда пятнообразный ар кандай клякса деп эле мисал жазса, бача силерге көрсөтөйүнчү. То есть мындай башынан түшүнгөндөн кийин эмне кылыш керек деген бир эме болот да. Кадимки эле момундайлардан качать этип туруп эле, жүктөп туруп, анан кийин өзүм эме ошол сабак өтүп аткан эме окуучуларыма жиберем да. Заданияга айтамын, тапшырма, ушул жерден бир образ тапкыла депчи. Ана ар ким ар нерсени где-то бир 100-200 бир эле нерседен толтура бир идеяны эметет да, көрүшөт. Анан керек болсо таң калтырыштуу мен өмүр көрбөгөн нерселерди эметипчи, айландырып тегерендирип атыпчы. Анан кийин бул биринчи задание да, экинчиси жөн эле ошону көрүп эле койбостон ушундай эме, то есть көргөндүн баардыгын эме кылыш керек да, отбор кылыш керек, отсеивать этесиң да, чыштайсың. Бир гана эң жакшы мындай так ачык айкын көрүнгөн нерсени гана көрсөтүшүң керек. Бул ошол логотиптеги ыкма да. Мынакей мисалы могул жерде бир крокодил бир нерсенин эмесин бетин көрүп атасыңар. Мисалы мынакей көзү, могул жерге шляпа алып коелучу, мынакей бир аз баягы вниманиени акцентировать этип коюп, басымдуулук кылыпчы, бул биягы деген эмеси, деп коет, мойну мисалычы, бул оозу тиштери дегендей. Түшүнүктүү болду? То есть любой логотипте да куду ушундай эле эме да, ыкма. Кантип логотип разработкада жаңы идея ойлоп табыш керек деген маселеде. Азыр логотипке кайра кайтайын. Дизайнерлер бир нерсени көрөт дагы, ошол жерден оюна келген образдарды көрөт да. Бул нерсе качан келет десе, биринчиден форманы көбүрөөк жатташыңар керек, ошондо гана ал нерсени көрө аласыңар. Воспроизведение болот да, элесиңерге элестете аласыңар ошол форманы жатка билген. Ато болбосо баягы эме велосипед тартылгандай болуп, ар кандай бир нерсе боло берет да. Так жатка билип көбүрөөк тартып эмесеңер, формалар жаттасаңар, ошону элестете аласыңар. Бул бир. Экинчиси, ошол формалардан мындай ачык айкын башка мындай да, адам эмнени көрөт десе, ошол анын ошо базасында эмне бар болсо ошону гана көрөт деген сөз да. Түшүнүктүү болду да. Анан база деген ар кандай да. Бирөө көрөт, бирөө көрө албайт. Түшүнүктүү болду? Бирөө көрөт, бирөө көрө албайт. Эмнеге десе, бирөөнүн образында бар, бирөөнүн образында жок. То есть ошол бирөөнүн базасында бир ошол образ бар, а бирөөнүн базасында ал образ жок. Мисалы, бир эле логотипти бирөө бир аз оорураак логотип болуп калса, эки эле база бар, мисалы, эки адам деп коелу. Бирөө биринчи бир нерсени көрөт, мисалы, кызды көрөт, бирөө биринчи Африканы көрөт да. Эмнеге десе, кимдин базасы күчтүүрөөк болсо ошону көрөт деген сөз. Африкан континент, да, Африкан континенти. Эми ошондой болуп атат. Биздин логотип жасаганда бир өзү гана көрүшүбүз керек эмес да, баардык адам баардыгына мындай очевидный болуш керек, ачык айкынчы бул образ көрүн. Ошондуктан баягы көргөн образдын баардыгын отсеивать этип, отбрасывать этип, эң гана могул ачык айкын көрүнгөн гана образды калтырасың да. Буну тренировка кылыш үчүн ошол баягы паридолон наоборот көбүнчөсү ошол эме
эме кылыш керек, көп машыктырыш керек. Мынакей ошол эле эме Африкадан карасаңар, башка бир адам эме көрдү, зебраны көргөн. Анан бул жерде ачык эле болсо керек, могул мисалы Италиянын картасынан ким эмнени көрөт? Ушунчалык ачык болсо гана эме да баарына көрүнүктүү болот да. А бир аз татаалыраак болсо көрүнбөй калат. Ошол көргөн нерсеңерди деген сортировка кылганды үйрөнүшүңөр керек. Могул орураак, мен көргөндөн башка көрө албайт. Мону эметиш керек да. Бул дагы обратно ошол эме билимге келип такалат да. Мисалы ошол паридолиянын өнүккөн эме жыйынтыгынан анан момундай результат, ушундай жыйынтыктар келип чыгат да. ET Electronics деген, E деген тамга ортосунда бул ошо Negative Space деген логотиптин бир стили да. Бунда көрүш керек да, мисалчы бирөө мындай эмени көрөт, колуна кармап туруп эле, могул жерде деген Эге окшошуп калат экен, тартып көрөйүнчү депчи. Мисалы Спартан деген эме гольф клуб. Могул жерде көрүп турсаңар, могул башы адам турат, анан алысыраактан карасаңар, бул жерде спартанисттин шлеми турат мисалы. Могул жерде мурду, оозу, түшүнүктүү да. Анан бир аз эле могул жерде бир аз өзгөрүлгөн. То есть буквально мындай баарын тартып көрсөткөн эмес да. Анан мынакей дагы бир мисал. Баягы караңгыдагы эме да. Мисалы момундай көздү көргөндө могул жакта мурдун эмесин да элестете алсаңар керек уже турабы? Бул каякта кулагы турат примерно да. Мисалга божомолдоп, кайсы жерде мурду турат, кайсы жерде деген эмелер турат. Кара мышыкты элестете алсаңар да. Ошого карабастан, то есть мындай бул жерде эчтекеси тартылбаса дагы адам элестете алат бул нерсеничи. Эмнеге десе, бул ошол автор, бул менин жумушум эмес. Баягы өкүнүчтүү, бул менин жумушум эмес да. Аябай сонун жумуштасам делечи. Эч нерсеси тартылган жок, карасаңарчы. Бирок ошого карабастан, биз мышыкты көрүп турабыз, кайсы жерде кандай болуп турат, элестете алабыз керек болсочу. Анан могул жерде бир суроо. Негизи баягы дизайнда деген бир сөз экинчи сөзгө тиешеси бар болсо, ортосунда мындай чоң аралык калтырбаш керек да. Тескеринче деген жакын болуш керек да. Бул текстин уландысы экен дегенчи. Момундай эреже негизи болбойт да. Бир гана болот, эгерде ортосунда связывающий мындай байланыштуу бир нерсе болсо. А бул байланыштуу нерсе бар. Түшүнүктүү болду да. Бул ошо исключительный момент, ортосунда аз бир нерсе бар да. Эмне бар десе, мурду көздөрүнүн логикалык орду, мощная работа көздөрүнүн логикалык орду. Түшүнүктүү болду. Бул жерде биз азыр мурду, могул жерде примерно мындай бир жерде мурду маякта деген эмелери, то есть элестете алабыз да. Ошо адамдын эмеси да, ошол аң сезим мүмкүнчүлүгү. Ошол себептен могул логотип ортосунда эки сөздүн ортосунда чоң болсо дагы бул баягы лаконичность, биригип турган, кармап турган нерсеси бар да. То есть мындай айтканда бөлүнүп ажырап өз-өзүнчө болуп кетпейт да. Анан эң баягы элге баарына таанымал болгон логотип FedEx'тин логотиби. Билесиңерби мунун секретин? FedEx'тин логотипинин ичинде могул жерде эме бар. Стрелка бар. Бул стрелканы керек болсо атайын кылган да. Мынакей негизи E деген тамга менен X деген тамганын айырмасы момундай болот да. X-тин эмеси высота деп коет. Эмеси үстүнкү линиясы E'нин где-то могул жерине келиш керек да, мынакей могул жакка келет. Бирок E'ни подчеркнут акцент басым берип, акцент бериш үчүн ылдыйга түшүргөн X'ти. Могул жер ылдыйга түшүргөн. Бул бир. Экинчиси бияка жылдырган да. Ошондон форма идеально чыккан. Ошол себептен эмени жакшы көрөбүз да бизчи. Бул эми кайра эле суроо да, буну каяктан, бул идеяны каяктан тапты десе, баягы Паридоле, то есть эмне десе, бул тренировка кылыш керек. Бош болуп каласыңарбы, компьютердин үстүндө чаң болуп калды, ошо чаңдан бир нерсе көргөн аракет кылгыла. Мисалы мынакей мен жумуштар мисалчы, бул идеялар каяктан келди деген кайра эле ошол Паридоле, то есть жөн эле эме гениалдуулугум эмес, буга чейин просто ушул формаларды көрүп, жип инени карап, жүрүп өзүнчө баягы образдар, баягы эмне деп коет, эме циркачтар бар го, циркте иштегенде маскара посторчу, шарикти эме кылып эмеспи, виртуозно ойнойт го, нары бери ыргытыпчы. Ошондой болуп ойноп каласыңар кадимкидей. Мен сөздү мисалы силер ойлобойсуңар, ар бир сөздү азыр мен могу сөз сүйлөсөм экен, могу сөз сүйлөсөм экен деп эле шатыратып эле сүйлөй беребиз го мисалы эмеде, өзүбүздүн эне тилибизде. Туран сонун чыккан. Чоң рахмат. Ошол сыяктуу эле
канчалык форманы жатка билсеңер, ошондой эле кадимкидей шатыраттын өзүнө чыга берет. Ошол кыйналбаш үчүн эмне керексе форманы жаттагыла, көбүрөөк форманы жаттагыла. Бул бир эң биринчиси форманы жатташ керек, экинчиси анан кийин ошону тренировка кылыш керек. Ар жерден ал нерсени көргөнү деген сөз, паридолю. Бул мына турнаны ошол жакында эле жасагам, азыр ошол эме логобекерге жибердим. Бул жерде да эки образ турат. Бул түшүнүктүү. Бул жерден баарыңар эле түшүнсө керек. Бул жерде баягы эме ширеңке турат, үстү күйүп аткан. Мындайча карай турган болсокчу. Ал эми бияктан ылдый карай турган болсок, бул баягы перо бар го, сыя жазганчы темир. Ошонун эмеси да, башы. Бул эме түшүнүктүү да. Эки образды кошуу тиги бул деген сөз. Анан ошол силер паридоллорун күчтүү болгондо, ошол нерсени көп машыктырганда, логотип жасап атканда сөзсүз түрдө кайсы гана студияга барбагыла, дүйнөлүк студияларда, могу Россия тиги бул бизде жакшы чоң студиялар азыраак, ал эми арт директорлор менен чоң меткен, ал жерде сөзсүз дизайнер ишке алып атканда силер скетчинг, то есть колдон тарта аласыңар, бир нерсени сурайт обязательночи. Көрүп турганыңардай кандай тартылганда, где-то могул жерде даже жиндеп кеткени байкалып турат да. Сону тарткан деле адам эмесмин да. Могу тарткандар, мисалы, күлкүмүштүү кээклердин балдарымдан жакшыраак тартат, мисалычы. Эмне кылыш керек десе, сөзсүз кээк дизайнерлердин бир чоң катасы бар. Компьютерге отурганда, бир логотип ойлоп таап атканда, компьютерге отурат дагы, анан ошол жерден 2 саат бир образдын үстүнөн кечкеле эзилипчи, мисалы, компьютерден негизи образды бир нерсени тарткан оор да, баягы эме эмне деп коет, векторный баягы линиялар бар да, безе дегенчи, моундайчы. Ошонун бирөөсүн алып туруп могул жака тартканга эле бир 2 мүнөт келет, анан оңдоп, анан тоголокто оңдой албай кыйналыпчы. Ошентип адамдын фантазиясы аябай күчтүү. 5 секундада бир 25-30 идеялар келип аткан болсо, силер аны тормозить этесиңер да, мисалычы, образды деген кармап каласыңар, идеянын баардык фантазиянын баарын токтото турасыңар да, бир нерсени бир где-то бир жарым саат кылат да. То есть ошондуктан дизайнерлер компьютерга жумуштун эң аягында идея ойлоп таап бүткөндөн кийин гана, эң аягында гана пикир ойлоп табылган, аягында гана бир 20 мүнөттө отуруш керек. Мисалы, заказ алып 5 күн десеңер, мисалы, 5 күн деп дедлайн алдыңар да, 5 күн ичинде логотип жасайм десе. Силер 4 күн, даже 5 күн только ошо скетч менен эле отургула. Кичине эс алып керек болсочу, ар жакта карап, бер жакта булутту карап, чаңдарды карап дегендейчи. Кол менен да прям монтип идеально тартып отурбастан эле, жөн эле наброска раздавап, чытап карап, ичине бир нерсе издеп тапкан аракет кылыш керек. Онис деген мондай заказ келген магачы, канча жылы утуп калдым. Бул интерьердин дизайн да. Интерьер дизайн деп айткан мага ошол эме интерьерге байланыштуу бир ошол онистен аталыш, бир нерсе, бир знак ойлоп таап депчи. Анан эшикти элестетип көрдүм. О деген тамга менен эшикти бириктирсек кандай болот экен деп. Анан момда кылып көрдүм. Могул жерде такыр эле көрсөңөр түшүнбөйсүңөр, бул пиццабы дейсиңер да, же Мерседестин знагы. Бул баягы тоголок айнек, ичинде парда да, мисалы, мондай кылыпчы. Силер деле түшүнбөйсүңөр да. Мен өзүм эле мындай белгилеп эле кетип бергем. Эшиктин баягы дверной эме деп коет го, замоктун эмеси. Ушинтип ойлоп жүрүп, могул жака келдим. Где-то кайсы жерде? Могул жерде бир идея келди, өйдө жактардачы. Так айтпай атат. Google'да так айтпаса, айтпай эле койсун деп. Мен силерге айтып берип атпаймынбы? Бул жакшы нерсе. Силер аны мани эмес, силер просто бул ушул эме да, машыктырыш керек. Эң негизи. Аласыңар бир нерсени, мисалы, жаздык да 10 эстеп 2 эме катарга жазганда, могул жерде мен эме көрө калдым. Могул жерде силер көрүп атасыңарбы? Баягы светильник бар го, чыракчы. Момундай чырак болот го, биягы 3 бурчтукчу. Бияка свет эме түшүрөт. Ошону чыракты байкап калдым дагы. Мейли болупту, чырак тартылмаган. Н деген мондай да, силерге проблема эмеде жаралат да. Макул, могул жерде и турат мынакей. Жерде и турат мейли. И менен Н бириктирдим деп коюн да, мына могу ийничи. А бирок мол деген мешать этип атпайбы? Баягы орусча айткан тарчат этип калды. Буну кантип эмейин депчи. Ошентип ойлонуп атып, акыр бунун баардыгы келбей атып, анан могул жерде бир идея келди мага. Могул жерден. Азыр көрсөтөм результатын, мынакей. Жөн эле бир аз эметип койдум, эме үстү жагын бир аз сузить этип койдум да.
бра деп коет, бул да эме ошол не деп коет эле. Бул да чырак, бирок мындай түз турган чырактардын бири да, момундап турат эмес беле, эсиңер барбы? Жазылыш 10 деген да бар, тиги образдагы да бар да. Анан бул логотип как раз могу лого бекер ссылкасын да калтырып коем, бирок эмеге к сожалению деп коет го, өкүнүчтүү лого бекер жабылып калбадыбы. Анан ошол лого бекердин жылдыз алгам да, жылдызча берет. Жакшы, эң жакшы айдын эң жакшы жумуштарына. Мынакей мондай логотип болгон. Мынакей дагы бир скетч. Кооз тартпайт экенин дагы бир далили. То есть мен прям мындай айтканда художник эмес экенимдин бир белгиси да. Жөн эле эмне бычакты алдым, монтип карап көрүп момундай кылыпчы. Эметип көрсөм, могул ортосунда бир машинанын эмеси байкалып калды. Анан кийин эмне кылыпса айнекти эле кошуп койдум жөн элечи. Анан бул нерсени ошол тарткандан кийин мондай бир логотип чыкты. Бул кантип келди? Паридолидан, то есть ушул нерсени көбүрөөк машыктыра турмасаң паридолияны ар кандай нерсени көрө бересиңер. Бир секундасына бир 20 нерсени да чарчап кетесиңер көрүпчү керек болсочу. Анан ошол көргөн идеялардын баардыгынан эң мындай орусча айтканда очевидный, эң анык бир гана сен эмес, башкалар да дизайнердин фантазиясы күчтүү да. Түшүнүктүү болот да. Сен көргөндү башкалар көрбөй калышы мүмкүн. Эми башкалар да көрүүчүдөй болуш үчүн эме деп коет, считываемость деген сөз бар да. Мындай окулат, көргөндө ошол нерсе кайсы маанини ичине салсаң, ошол нерсе ачык көрүнө турган болуш керек да. Вот ошондуктан баягы келген секундасына 20-30 идея келсе, ошолордон эң ачык айкынын тандайсың дагы, анан кийин ошону колдоносуң. Дагы бир мынакей жумуштарым. Бул дагы баягы паридолиядан келип чыккан. Бул да паридолиядан эки образ. То есть бул жерде карасаңар, баягы китайский иероглифта турат, и плюс еще баягындай эме да. Чикен деген бул эме да, короз. Короз тебинип аткандай да, мисалы могул эмеси, клюв деп коет го, мурду, бул эмеси баягы не дейт эле? Кыргызчасын унутуп калып, орусчасын унутуп калыптырмын. Кыска түшүнүктүү да бул жагы. А бул бомбургер мисалы, эки образ. А мону кече күнү баягы эмеден мастер-класс кылып кылбадык белек. Түшүнүктүү болду да. Эми баягы кайрылып баягы суроого да, идеяны кантип табыш керек деген. Идеяны табыш үчүн, то есть жаңы бир логотипке бир образдарды жаңы идеясы. Тажысы дейт, ооба, чоң рахмат. Унутуп калган турганмын мен. Тажысы дейт. Ушул могу кыргызча тайпага кошулганда сейим бара-бара өзүм сөзүмдү унутуп бартам да. Өкүнүчтүү. Анан улантабыз. Мисалы мынакей могул бомбургер бомба. Мынакей карайлы, мисалы бир логотип, ичинде 4 образ бар мынакей. 1, 2, 3, 4. Көрүнүктүү болду да. Бул да ошол эмеден келип чыккан. Паридолиядан, то есть бул жөнүн келип чыкпайт деген сөз да. Эми идея бир ушу келиш үчүн эмне кылыш керек десе, көп образдар ошо тартыш керек. Түшүнүктүү болду да. То есть силер тартыш менен көп нерселерди тартып, кол менен эле прям кол менен тарткыла. Обязательно түп-түз тартыш шарт эмес. Канчалык ошол нерселерди силер тартсаңар, ошончолук ошол форманы бир тартып көргөндөн кийин жатка түшүп калат да. Мисалы элементарно эсиңерде бар, биринчи жолу тоголокту тартып үйрөнгөнүңөр. Бирөө 3 жашта болуш мүмкүн, бирөө 5 жашта, бирөө 2 жашында үйрөнгөн, ар кимдин деңгээли ар кандай да. Башында кичине мындайраак да болушу мүмкүн тоголооңорчу. Анан бир үйрөнүп алгандан ал эсте калат да, бирөө тоголокту унутуп калабы, толук кантип тартылды эле депчи. Ошондой эле формаларды тартып атып эле бул нерсе база көбөйгөн сайын, чоң база болгондо баягы формаларды кадимкидей жонглировать этип каласыңар. Баягы маскара постчу эмени кегел менен ойнойт го, ыргытыпчы. Үчөөнү алып бири-бирин ошентип ойноп калган даражага чейин формаларды жатташ керек. Бул бир. Экинчиси, ошол формаларды элестетип эме кылыш керек. Воспроизводить эткенге баягы тренировкасы менен паридолия, то есть ар кандай баягы кляксаларды, дактарды, узормалды, килемдерди карап, булутту карап, түшүнүктүү болду да. Жөн эле отурбайчы. Ушул эки нерсеге көңүл буруш керек деген сөз да. Биринчи формага, биринчиден, экинчиден паридолия, то есть бул тренировка. И мынакей, могул жумуштарым как раз результаты, жыйынтыгы. Биринчиси могул жакта могул логотипти эле көрүп атсаңар керек. Могул буква Ф деген бул көз менен каш, М деген тамга бул мурут болот да. Фудман эки тамга. Бул болсо азыркы эле логотип, ичинде 4 образ да. Негизи логотипте максимум 2 эле жакшы. Се 3-4-чүнү кошкондо уже баягы орустар натянутый деп коет, абдан
экөө болсо жакшы чыгат, үчүнчү төртүнчү жолунда уже логотипиң бузула баштайт да. Бул аябай оор. Бирок ошого карабастан ушундай чыгып калды да. Алхамдулилла. И мынакей ошол эки эменин немеси, жыйынтыгы. Бул Золотая Блохадан диплом алгам ушу как раз эмеде 2021 жылы. Мындан ары как раз төгөндө. Эми мен эмени өчүрдүм. Мен көрүнүп атам да. Демек, баягы резюмирование деп коет го. Эгерде идея келбей аткан болсо, же ошол база, ошол формалардын базасы слабый, то есть алсыз да, көп формалар жатка билбейсиңер, тарта албайсыңар деген сөз. Же болбосо экинчиси бул ошол бул нерселерди кайра элестетүүгө баягы тренировка азыраак, паридолияны күчөтүш керек. Ушул эки нерсени күчөтө турган болсоңор, тамгалардын арасында бир форманын ичинде экинчи форманы, бир образдын ичинде экинчи образды ушинтип көрө берсең, бул аябай эме да, абдан баягындай натыйжасы жакшы болот. Ушул нерселерди күчөтсөңөр эле идея өзүнөн өзү чыга берет, кээде башыңа эметип кетет да. Ушул негизи бунун баягы деп коет механизми абдан жеңил да. Эмне керек? Билим керек, формалардын билими. Ошондой эле тамгаларга дагы, тамга кантип тартылат. Мисалы тамгадан да болот да кээдечи. Чоң рахмат баарыңарга. Аллам силерге да берекесин берсин. Ушундай кыскача. Эгерде сурооңор болсо, берсеңер болот. Неге тема бүтүп калды дегенде. Баарыңар чоң рахмат ушинтип келип катышып бергениңе. Мага да кызыктуу. Негизи баягы кызыккан адамдар болсо аны кызыгып жооп айтып бересиң да. Мага берекетесизби курсуңуз боюнча дейт. Курсум боюнча эгер кааласаңар айтып берейин. Менде ошо курсум бар. Андан кийин курсун бир аз эми мен түшүнөм да, мындай да, дүйнөлүк эме боюнча өтө арзан. Эми Кыргызстанга деген биздин өз зарплатабыз азыраак болгондон бир аз кетет. Негизи 15 000. Анан кийин биздин могу тайпага эмне кыргыз тилине 10 000 кылайын деп түшүрүп атамын. Себебинен бир аз кыйынчылык болуп калат. Бирок 10 000 биринчи, экинчи заказдан эле таба аласыңар. Анан кийин бул келечектерден көптөгөн колдоносуңар. Эгер кааласаңар менин курсума катышкыла деп бир аз эметип кетем. Логодон жакшы дагы кандай дизайндар жасайсыз? Тышкарыбы? Негизи азыр мен бүт баардыгын жыйнаштырып, ошо бир нерсеге эле акцент кылмай деп чечтим. Мурун мен баннер отдельно заказдар ала берчим. Постерге иллюстрация бар, верстка тиги бул. Азыр ошол логотип, фирменный стиль, брендинг да мындай айтканда. Бренд дизайнер деп атасам болот. Ошол брендинг боюнча эле иштеп калганмын. Анан отдельно носительдер жасабайм, мисалычы, отдельно визитка, отдельно баннерчы. Эгер логотип болуп, ошондон уландысын фирменный стилде жасап бересиздерби десе, анда жасап берем. Себеби логотипке байланыштуу мындай жакшы бир логикада кетет да. Эми логотипти отдельно жасап алып, анан фирменный стиль отдельно жасап, же болсо логотип жок, тигинси жок, жөн эле жаман бир логотиптин үстүнөн бир визитканы дизайн жасай турган болсоң, канчалык жакшы дизайнды жасап, логотип барын бузат да, же болбосо тескерисинче логотип бар да, фирменный стиль жок деген сөз. Ошон үчүн мындай комплексный да. Абдан кызыктуу айтып берди экенсиз, түшүнүктүү, эскиликтүү, бизди воды рахмат дейт. Баарыңарга рахмат. Ушундай. Ошол как раз могу 9-чу азыр курстун немеси башталды, набор. Да катышам десеңер, баягы 10 000ди да бөлүп да төлөсөңөр болот. Мисалы, кимдин мүмкүнчүлүгү ар кандай да. Башында менде эле баштапкы дизайнерлер бар, сразу эле чоң акча таппайт. 3-кө, 4-кө бөлөсөңөрбү, кандай силерге ыңгайлуу болсо, эметип шашпай эметсеңер болот. Эми такыры баягы оорчулук болуп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, мен деле жардам бере аламын. Андан да 10 000ден да түшүрүп бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. То есть жөн эле баягы эмне деп коет, өзүм эле пайдагер болсом, бир аз силерге да пайда бергенге аракет кылам. Курс 1 ай болот. Нөлдөн үйрөтпөймүн. Себеби деген негизи баарын эле айтам да. Мен дагы өзүм ушундай жол менен келгем. Могу графический редакторлорду үйрөнүү на самом деле бул курс кереги деле жок да, на самом делечи. Баары да бесплатно, эч бир акысыз интернетте толтура. Мисалы, YouTube'га кирип туруп эле иллюстратор десеңер, Corel десеңер, Photoshop десеңер, бир 4-5 версия бар. Ар кайсы дизайнер ар кандай үйрөтөт. Аны бир жума эле кичине аракет кылып койсоңор, негизи мен мисалы иллюстратор толук билбейм да. Мага керектүү 3-4 операция бар, ошону эле жасайм болду.
бана фильтрлерди аны тияктан бияктан бир нерселерди колдонбойм керек болсочу. Көбүнчөсү ошол логотип менен. Курс 1 ай болот, 10-11 сабак болот. Жумасына 2 жолу. Көбүнчөсү ушу баары жумуштан келген кечки маалда болот, Zoom аркылуу. Ошол записка болуп, анан кийин жетишпей калат керек адамдарчы. Жетишпей калса, мисалы кокусун жетишпей, же кечигип калат. Керектелер болуп калат, укса дагы бир кайталайын дейт, ошого запись кылам, кийин аны да көрүп алышат. Анан дагы бир жер бар менде, мен курсума катышкандар биринчи бир ошо курска төлөп кирген болсо, последующий кийинки потокторго бесплатно акысыз катыша берет. Сен материал ошол. Ал эми тажрыйба керек да. Заданияларды эме ар бир эмеде заданиялар ар кандай болот да. Материал ошол болгон, теориясы ошол эле болгон себебинчи. Анан кийин келе жөн эле кайталагысы келет дагычы, себеби деген баягы маалыматты, 1 айлык маалыматты баарын 100% жаттай албайт эч ким, чын үчүн гений болуш керек. Бир 30% жаттайсың, 40% жаттайсың ошентипчи. Кийинчерээк дагы ачылабы курсуңуз. Курсум негизи ошол ар айда аракет кылып жатам азыр. Бир 2-3 дагы кылам да. Мисалы азыр 9 потокко эме башталды, 8 азыр өтүп бартат. 9 потокко набор башталды. 10-11 кылам да, анан кийин кичине эс алышым керек. Ошол. Кийин албетте болот, бирок негизи керек болсо баягы сайт кылып, бирок анда бир аз кымбатыраак болот, уже бир аз СНГ тиги болуп чыгыпчы. Негизи теория боюнча, ошол лого дизайн боюнча теориясын айтып кетейин да. Башында мен ошол дизайн боюнча аябай изденгем да. Канткенде ошол жакшы логотип жасап болот деп. Ошол эле маселе, азыркы маселе. Канткени идея, мисалы, мен үйрөндүм жакшы татканды. Логотиптин стилдери бар, мисалы, фондо деле көрүп атсаңар керек. Арабча окшоштор бар, китайча окшош стиль бар. Готика дейт, ошол стиль бар. Леттерингтин эле направлениялар бар да. Логотиптин дагы өзүнүн стилдери болот. Негатив спейс, баягы көрсөткөн эмелеринчи. Сетатен деп коет, кыргызча отор элек мен, к сожалению, деп коёмчу. Гравюрный стилдер болот, мисалы. Анан кийин Совет Союзундагы өзүнүн баягы базовый классикалык стилдер бар. Ушунун баардыгын где-то бир 4-5 стилде ошондо эле бир айда эмеди. Анан кийин баягы сабактардын ортосунда, мисалы, жумасына 2 жолу болуппайбы, ортосунда ошол ар бир темага задание аткарасыңар, чтобы жөн эле угуп койбостон, ошол нерсени айтып атпаймынбы, практика эң чоң маанилүү депчи. Ошону бир сыйра тартып көргөндөн кийин бул нерсе уже кадимкидей отуруп калат, чыкпай тургандай болупчу. Жөн эле мына угуп коюш, на самом деле бул көп пайдасы алысыраак да. Мисалы, өзүңөр деле эстеп көрсөңөр, университеттен, сабактан көп нерсени өткөнбүз да, мектептерден, мисалычы. Ошонун канчасы эсинде бар, мисалычы, биздин. Көбү эсибизде жок да. Унутуп деле калсак керек, керектелер элементарный нерселерди унутуп калганбыз. 1-2 класста, 3-4 физика, географияда канча деген пайдалуу нерселер баары эсибизде жок турабы. Ким хотя ушул нерсени тилекке каршы, ким бир аз ошол нерсени практикада колдонуп көргөндө сразу эске калып калат да. Мисалы, мен бир жолу бир кызыктуу нерсе айтып кетейин ушул жерден. Баягы тоголок радиустун окружностун чыгарат го. Ошону кантип чыгарат деген эмесин бир жолу мен иштеп эметип калдым да. Алматыда дизайн менен алектенге чейин кадимкиде стройкада иштеп, кадимкиде эле ушундай бир эме болчумун да. Ар жерде иштеп жүргөм да, Россия тыйылууга чейин. Анан ошол эмеге барганда, Алматыда барганда, биз баягы гипсокартондон, аябай эме да, кызыктуу окуя да. Гипсокартондон адамдар эме, биздин ошол коллегалар тоголок кылып жасап атышат дагы. Тоголоктун узундугун чийип алышты деп коеюнчу. Биринчиден чийе албай атышат да, элементардычы. Кайда могул жерде эме барбы мен? Түшүнүктүү, тоголоктуу элементтер чийе албай атышат биринчиден. Баягы гипсокартон потолокко эме кылыш керек, толук чийе албай атышат. Кантип чийет деген айттым, бул оңой эле го, циркулдун деген эмеси, баягы эрежеси бар. Ортого деген мыкты саясың, жипти байлайсың, нар жагына карандаш метесиң, айландырсаң, сол циркуль идеалдуу толук болот депчи. Бул бир. Экинчиси, ал тоголокко гипсокартонду кесип туруп, айландырып коюп чыгыш керек. Канча размерде кесиш керек билбей атышат да. Ошондо деген, азыр айтып берем. Ошондо деген баягы эмесин, тоголоктун айланасын билбей атат да. Ал жерде эреже бар. Ким унуткан эмес болсо, пин эме ошол радиусту эметесиң, биринчи өлчөсүң дагы. Аны экиге көбөйтүп туруп, мында бир четинен тоголоктун экинчи четине чейин өлчөсүң дагы, аны экиге көбөйтөсүң дагы. Жок, бир четинен экинчи, аны деген пиге көбөйтөсүң да, пи деген эме бар. Эме бар, цифра бар, билесиңер да. 3,14, 15, 92 ушинтип кете берет. Ошо көйткөндө баягы тоголоктун эмеси чыгат, узундугу чыгат да. Ошол цифрада 3,14 ошол.
Аны ошондон анан кийин ошого ылайыктуу кылып кыркып аласың. Ушун айткандан кийин тилер таң калып калышты да, ушундай мектепте бар беле депчи. Баарыбыз өткөнбүз бул мектептен, просто же ошол маалда эметкен эмес, же болбой калган, же болбосо көңүл бурбай койгон, же балким даже бешикке ушул нерсени өткөндөр деле кийин практика болсо унутулуп калат деген сөз да. А эми бир жолу ушинткенден кийин өмүр эстен кетпей калат экен да. Түшүнүктүү болду да. Бул узун эме, бул окуя эмне үчүн айтып атам, кайрылуу эме да. Ар бир темага задание болот. Эсиңерден чыкпаш үчүн. Могул жерде суроо экен, азыр жооп берип коеюн. Саламатсызбы, өзүңүз менен бөлүшүп, чоң соп жасап, Алла ыраазы болсун дейт. Чоң рахмат, сизге да Алла ыраазы болсун. Менин суроо дейт. Графикалык дизайн өз ичинде эмнени камтыйт, эмнеге көбүрөөк басым жасайт дейт. Кээде идеялар келет, сиз окшоткондой айлана чөйрөгө жакшылап маани бергенде кандайдыр бир элес идея келип калат. Ошол нерсени кагаз бетине түшүрүп маанилүүбү, кийинчерээк пайдасы тийеби дегендей маалыматыңыз үчүн чоң рахмат дейт. Экинчиден баштайынчы. Экинчиден баштаганда ооба, то есть канчалык силер ушул нерсени кагаз бетине түшүрсөңөр, ошончолук ошонун формаларын жаттап каласыңар деген сөз. Мисалы, ким эсинде бар? Мен мисалы кичинекейимде баягы жылкыны тарта албачумун да, такырчы. Анан негидинде мурун буга чейин опыт болгон эмес. Анан кээделер аябай сонун тартчу, аябай суктанчумун да. Анан бир жолу тартып көргөндөн кийин бул нерсе эске келип калганда, экинчи кыйналбай оңой эле тартып калгам. Себеби деген просто эмне кылдым десе, жаттап алганмын. Баягы пропорцияларды примерно баягы болжолдоп пропорцияларды билип каласың. Могул жер мында мынчараак чоңураак болуш керек, бул жер мында. Анан кийин бейли кандай болуш керек, кулагы кандай болуш керек, ошондон кийин оңой эле болуп калат деген сөз. Анан графикалык дизайн өз ичине эмне камтыйт дейт. Бул графикалык дизайн деген сөз ичине ошо график аталышынын өзүндө да. То есть графиканын баарды кирет. Графика бул мисалы айтканда бир нерсенин тартылышта ичине тамга кирет, UX дизайн, ушунун анын ичине UX дизайн же болбосо сайттын немелери, анын ичинде графикалар бар да. Биз көзүбүз менен көргөн баардык нерсе кирет да. Жана көчөдөгү баягы белгилер бар эмеспи? Пиктограмма деп коет. Алар да кирет керек болсо графический дизайнгачы. Просто көбү мындай логотип же болбосо ушунун эмеси менен чектелип калышат да. Баардык нерсе кирет. Тартылуучу нерселердин баардыгы кирет. Иконканы тартасызбы? Шрифттерди эметип баягы эмнепти верстка кыласызбы? Ушу көзгө көрүнүштүү мындай көрө ала турган нерсенин баардыгын тартиптеп бир эметсеңиз, ошонун баардыгы ошого кирет деген сөз. Ушуну суурду кантип койдуңуз? Балдарды окутканда мыкты чечим экен дейт. Бул сурду могул жакта фильтрга киресиң, настройка видео деген бар. Ушу настройка баягы видео деп турбайбы? Эки кнопка бар, байкасаңар. Бир жерде микрофон, экинчи жерде эме камераны сүрөт. Ошол жерде бассаңар стрелкасын, настройка видео, ошол жактан издесеңер, фон тиги бул деген бар, ошол жерде сурду коет. Ушундай. И балдарга эгерде баягы эметесиңер го, Россияда жүргөндөр болсочу мисалы. Ошол. Дагы бир суроолор болсо берсеңер болот, болбосо ушу менен токтотсок болот дегендей. Суроо жок болсо анда эмне кылайлы, токтотолу, Так, жооп бере бериңиз, сизге эме кылайынбы? Так, Багира эже сүйлөйт окшойт. Так, кайсы жерде эле рукс эме деген включить видео. Так, жок, өзү жандыралат экенсизби, Багира эже, аракет кылып көрүңүзчү. Кандайсыңар? Чоң рахмат. Абдан сонун фантазияңыз мыкты экен. Суроом деле жок, ошо жаздым суроолорду. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Жеткиликтүү айтып берет экенсиз. Түшүнсөңүз эле жакшы, ошого мен ыраазымын. Пайдам болсун жакшы. Негизи чөт азыр бир суроо жарылып кетти. Айта бериңиз, айта бериңиз. Кыздарым сүрөт тартканды жакшы көрөт да, анан канча жаштан баштап фантазиялар жакшы болсо, инструментти жакшы өздөштүрүп алса, жашы деле карабайт болуш керек, Же канча жаштан баштап окуйсуз? Дизайнды айтып атасыңарбы? Дизайнга логотип боюнча эми бир аз чоңураак болсо жакшы, себеби деген ал жерде жөн эле тарткан эмес, еще редакторлордо жатташ керек да. Бирок чын айтканда, мисалы, редактордо менин балам бар, 3 жашында эле уже Paint менен тарткан. Керек болсо бир күн силерге жиберип коем го, ошол Paint'тер тартканда аны мен как мерч катары футболкалар эметип коем, абдан сонун болгон да. Ошондой стилистика бар, эме детский лепет, ошо детский эме неряшливый стиль деп коет. Анан да көрсөтөм, эмеде тиги кутучада бар болсоңуз көрсөңүз болот. Негизи тарта берсин. Компьютер бар да сизде. Paint болобу, Photoshop болобу, чукулап атып оңой эле үйрөнөт. Мен буну компьютерде
элдердин балдары деген тетиги 8-9 класста билгенде мен деген тети канча университетти бүтүрүп кийин тетиги туугандарыбыздын үйүндө компьютер бар эле, ошол жерде чукулап атып үйрөнгөм на самом деле. Аябай кеч үйрөнгөмүн. Негизи бул оор деле жер жок. Бул нерсени жаш чоң карап үйрөнө берет. Үйрөнө берсин. Эгерде баягы бир эле жер бар, баягы кичинекей балдар ар нерсеге кызыга берет да, туруктуу болбошу эле мүмкүн да. Бир аз баягы чоңойгондон кийин бир нерсе туруктуу жакшы үйрөнүп дейт го. Атак мындай жөн тарта берсин, азыр базасын күчөйтө берсин. Мындай айтканда бир нерселер тартып, гүлдөрдү, табиатты тартып, ошентипчи тартуу күчөмөсү күчтүү болсо, кийин балким бир гана логотип эмес, балким иллюстратор болот. Негизи эле эмеси жакшы да, пайдалуу. Ошол. Рахмат. Рахмат. Так. Дагы суроолор болсо бериңиздер. Чарчаган жоксуңарбы негизи? Мен баягы сүйлөй берип көнүп калгам да, сүйлөй берип, орус тилинде да сүйлөйм, кыргыз тилинде да эми үйрөнүп келдим, бирок терминдин баарын эме кыргыз тилинде, орус тилинде жатып алгам да, терминдин баарын. Азыр могу график дизайн боюнча баардыгыбыз ушул терминдерди орус тилинен кыргызча которо элек да. Эптеп чулдурап бир нерсе алып түшүнгөндөргө аракет кылдым, түшүнсөңөр керек баарыңар да. Баарыңа рахмат. Эгер ошо кызыктуу болсо жакшы, то есть пайдалуу болсо аракет кылыңыздар. Да бир мен как раз ой келип кетти, айтып кетейин, чарчай элек болсоңор. Бир эме бар, группа бар. Жамандап кетейин, жамандын акын бар болсо керек. Мени баягында эметпегиле. Дизайн KG деген группа бар, баарыңар билсеңер керек. Ошону жамандап кетейин да. Жамандаган себебим адамдарды эмес, дизайн KG деген сайт, группа бар Телеграмда, баарыңар билсеңер керек. Анан башында деген мен ошол дизайн деген KG'де 2016-жылдары жаңы ошол дизайнга келип, кызыгып, логотиптерди үйрөнө баштаганда ойлогом да, бул жер дизайнерлер, аябай күчтүү дизайнер, чоң дизайнерлер, опытный дизайнерлер бар. Кээкилерден сурасам 5 жыл дейт, кээкилерден сурасам 15 жыл дейт мисалычы. Анан мен аябай булардын деген булагын таптым. Дизайнерлердин этегин кармап эми үйрөнөт экенмин деп сүйүнүп, ошол жерде бир 3 жыл 4 жыл жүрдүм да. Кийин баягы өсөсүң да, өсүп өнүгүп дегенде бир нерсе үйрөнүп, анан байкап баштасам, ошол жакта дизайнерлер баягы тете мурун ошол Кудай кааласа биз кутуча күчтүү болот. Мурун 15 жыл мурун, 15 жыл мурун деп коем, тетиги 5-6 жыл мурун мен дизайнда эми баштап атканда кандай болсо, ошол эле боюнча өспөгөн дизайнер толтура экен. 15 жыл боюнча логотипти кече үйрөнгөндөй жасашат да. Бул биринчиси мени өкүндүргөн жери. Экинчиси, ал группа негизи дизайн KG деген болгон мен барахолка болуп калган да. Ким MacBook сатат, тияктан чогулуп туруп ичпейлиби, антпейли, унтпейли, сөгүнүп, сагынып, анан бир пайдалуу бир нерсени тыштасаң, адамдар деген кызыкпайчы. Бул нерсе кызыкпай. Анан дизайн боюнча талкуу кылсаң, кеч келет демете бересиң деп, аябай мени өкүндүргөн бир жолчу. Анан эң чоң өкүнүчтүүсү 2020, то есть могу жылдын башында болсо керек, 2022-жылдын башында Логолов деген сайттагы бар, анан группа бар. Ичинде бир 10 миңдей подписчик бар, всероссийский да. Всероссийскийде баштаган, кийин караса украинский экен. Анан ошол жерде мен баягы өзүмдүн кеңештерин берип түшүнүп жүрүп, мени админ кылып коюшту ал жерге. Анан админ болуп калгандан кийин кээде баягы чоң рахмат, ушул менин Телеграм каналга подписка кылсаңар болот. Анан ошол сөздүн аягын айтып кетейин. Ошол жерде баягы админ болгондон кийин баягы мүмкүнчүлүк бар да, Телеграмдан ошо как раз эми ачылып калган болчу, баягы эмне деп коет, трансляция экранындачы. Кээде планшетти ачып алып бир нерсе тартып, жөн отурат элем. Ал жерде баягы чатында элдер мындай бир эреже жок, мындай бош болчу да, жөн эле сүйлөшүп, кирип суроо болсо берип, ошентип неме кылып жүрүп, анан сөздөн сөз болуп бир идея келип кетти, давай могул жака бир дизайнерлер чакырабыз деп. Дизайн просмотр дегенди билсеңер элек. Россияда, именно Москвада жылына бир жолу уюштурулуп турат. Эң баягындай күчтүү арт директорлор чакырат да. Ошол мен айтып кеткен баягы дизайнерлерди. Ошол сыяктуу кылып, себеби ал так үйрөнүп алып, баары суур болуп кетпейлик дейт. Анан ошол дизайн просмотр аябай жакшы көрчүмүн, себеби ал жакта мен жакшы көргөн күчтүү дизайнерлер бар да, баягы илхом алып турган. Вова Лифанов, Денис Башев деген, анан Покрас Лампасты билсеңер керек.
ошолор ошол жактан чыгып сүйлөгөндө кадимкидей жакчу да. Анан мен да ушундай нерсе уюштурбайлыбы деп идея айтып, бир дизайнер чакырдым, Logo Baker деген сайт малда жабыла элек болчу. Анан экинчи дизайн чакырдым, ушуну ушинтип атып, ошол Воолифановду өзүн чакырдым, Бат Буньковду өзүн чакырдым. Бул деген Россияда чоң деген гиганттар да, мындай айткандачы, биз Кыргызстанда Алексей Лысогоров болсо. Ал жакта плюс еще булар деген баягындай эмелер да, теоретиктер. Действительно чоң эме мондай бизде Кыргызстандын келгиле самоучкалар болсолар, действительно теоретиктер, аябай чоң бир нерселер жетишкендер, достижениялар чоң, аябай чоң дизайнер. Ошолор баягы чакырып, баягы кичинеден бир нерсе болуп кетип аткан эме, баягы уюштурмабыз чоң бир нерсеге айланып кетти да. Эме микрофон дизайнери деген ушундай бир рубрика ачып, бир тааныш бир кыз бар болчу, Настя дегенчи, Сушкова, ошону чакырып алып ведущий болуп, мен как организатор катары мен эки жактан сүйлөштүм, дизайнерлерди эме макулдугун алып, дайындап, кыскасы түшүнүктүү болду, баарын ошону уюштуруп, анан аягында ушул аябай чоң бир жакшы нерсе болуп атат да, пайдасы толтура. Анан баягы büyөгөсүн биздин кыргыздарда өнүксө экен деп туруп ссылкасын Кыргызстанга жибересиң, анан Казакстанда да группасы бар, ал жака жибересиң, анан кийин башка дагы российский группалар бар. Тыштаганда реакция момундай да, Россиядан, Украинадан толтура запись эмелер келет, подписчиктер. Ой, Лифонов чыгат экен, тиги дизайнер чыгат экен, даже атын тааныбагандар деле келип угайлы депчи, пайда алып калайлы, бесплатный болуп атпайбы депчи. Казакстандан бир аз азыраак, бирок ал жактан да 10-20 адам келет. Ана Кыргызстандан 2 адам келгенде аябай ачуум келген да. Биринчиден баягы мен тоготпой койду деген маниде эмес. Ушинтип дизайнга өздөрү дизайнер болуп дизайнга кызыкпаса, ушул дизайнерлер бекер келип чыгып отурган болсо, мисалы дизайн просмотр баягы уюштурмага катышыш үчүн канча бир доллар төлөп, сен Россияга учуп барышың керек да. Ошол прямо уюштурган организация малында барып, анан ошол жерде отуруп угасың да. Бул жерде өздөрү бесплатный келип сага сүйлөп берип атат. Эч ким келбей койгон да. Аябай өкүнгөнмүн. Анан ошондон кийин айткан, ал жер барахолка дегем да. Негизичи Кыргызстанда негизи дизайн өнүкпөйт окшойт, мындай бара турган болсок. Эч кандай кызыгы жок, бир мындай умтулуусу жок деп аябай ушундай керек болсо өздөрүн ошол жака чыгып жазганмын. Бул жер мындай эле барахолка экен, силер тигиндей экенсиңер, мындай экенсиң деп эле ачуум келип жазгам да, аябай ачууланып кетипчи. Бекер болуп атат депчи. Дагы эле ошол кел тияктага келип чогулуп ичели, кел макбугуңар сатып жүрө бер ушул барахолкада депчи. Ушундай бир өкүнүч болгон. Азыр келип чыксам, жакшы эле мында кызыккан дизайнерлер бар экен, то есть дизайн кызыккандар. Анан азыр сүйүнүп калдым ушул эмегечи. Негизи Кыргызстанда чын айтканда экинчи этап бул. Биринчисинде Алексей Лысогоров деген дизайнер бар. Ошол бул эмени кызыктырганда, мурун форумдар баягы тенденция эмес беле, азыр уже бул нерсе өчүп калды да, азыр группалар бар, Telegram бар дегендей. Мурун форумдар бар болчу, ошон дизайн кечи деген форум бар болчу, ошол жерде азыркы биздин элита дизайнердин эң күчтүүлөрү эмне үчүн күчтүү болуп чыкты? Ушул нерсеге катышып калышкан да. Алексей Лысогоров илгерки логотиптерин, илгерки жумуштарын көрсөң абдан жаман болду да. Азыр өзү деле айтат. Ошол Дастан, азыр кече биз Боркошев чыкпадыбы? Алишер Левша, Талгат Тигбул деген бүт дизайнерлер азыр мындай Кыргызстандын гиганттары деп койсок болот дейм, ушул өзүнүн сферасында, конечно. UX боюнча өзү башкадыр. Ушулар эмне үчүн мындай болду десе, илгери ошол канчанчы ошо 2005-2006-2007 жылдары ошол эмеде форумдарда отурушуп, бири-бири менен маалымат алмашып, бири-бирин критикалап, критикадан коркпош керек да. Эгер корксоң, ошо коркуп жүрө бересиң, эч качан өнүкпөйсүң. Негизи эле жашоо боюнча негизи ушундай кредо, то есть эгер бир критикадан корксоң, өзүң кемчилигин билбейсиң, значит ошол кемчилигиңди оңдой албайсың деген сөз да. Рыногу дизайн жанында кантип алда тарсак болот? Кыргызстандын рыногун Из Кыргызстан левшасы турбайсыз. Жок, Кыргызстан левшасы эмес, Кыргызстанда левша деген бар. Бул эме Алишер деген дизайнер бар. Өзүн левша деп койсо, сологой да. Вот, ошол левша. Ал менден бир аз опыттуураак, себеби анын стажы да көп, немеси да көп. Мен жакынкы эмеде эле бир аз ушул баягы эмне деп коет, теоретика боюнча бир аз жакшы изилденип, логотип боюнча жакында эметип, баягы эмне деп коет, дипломдорду жакын эле ала баштадым. Ал тем мурун эле ала баштаган. Ушул анан мен айтып аттым эле. Ушул баягы уюштурманын себебинен анан ушулар келип чыкканда, анан бир аз тынып калды. Булар өздөрү менен, ар бири өздөрүнүн жумуштары менен эметип баягы тынчып калды. Уже булар баягы чоң студиялашып, кийинкилерде Америкадан заказ алышат. Бул Алишер тиги эмелерчи, Америкадан, тияктан, бияктан, США-дан
уже мына Кыргызстандан көптөр заказ албаса керек. Алса деле мисалы чоң заказдар алат мисалы. Жана ошончо булар баягы движение деп коет го, ушул движухалардан жок болуп калыштыбы. Анан жаңы келип чыккандар киммен аралашат деген маселе да. Булар да ушинтип аралашып эметип, жаңы дизайнерлер да бир нерселер менен аралашып, тапталып дегендей критикадай эле угуп, баягы китайский эме бар го, баягы шаолинский монахтар ошоп баягы учитель бир аз колго чаап метсе анан үйрөнөт да. Ушундай нерсе болуп туруш керек экен, аралашып бир кандайдыр бир баягындай уюшма болуп туруш керек экен. Анан өзүнчө жүрө берсе эч качан болот экен. Мен да могул баягы чоңдай достижение болду элек, жетишкендиктерим азыраак, бирок азыркы могу жетишкендердин себеби ошол Россиядагы дизайнерлер менен катышып, алар менен аралашып жүргөндөрүм. Логобейкерде аралашып жүргөн, могул азыркы могул Алишер Ылсакоровдор чогултуп алып бир группага заманит этип, жалаң эң эмеде баягы мастодонтторду да чогултуп алып, анан ошол жерде аларга жумушумду көрсөтөм деп чогултканмын. Кийин азыр ал группада өзүм жокмун да, себеби азыр мен башка группаларда жүрөм. Так, Алишер Байбек бизге да мастер-класс өтүп берген. Ооба, абдан опытный дизайнер. Алишер канча деген эме достижениялар бар. Ар сайын ушундай жолдорду өткөн турабызбы? Мындай кылайлы, ошо бейшемби күнү, четверг күндөрү, каждый четверг күнү бир кайсы бир теманы алайлы. Колуман келген ошол түшүнгөн темамды түшүндүрүп берейин. Анан кийин эгерде темам түгөнүп калып, кокусун эметип калса, башка дизайнерди чакыралы. Мисалы, мынакей Азаматты киргизбедик эмеге, каналыбызгачы. Каналыбызга токуна групп тайпабызга. Азамат Турсункуловду анда чакыралы, ал иллюстрация боюнча аябай сонун тартат. Ошону чакыралы, мисалы, сурооңор болсо ага бересиңер. Ушинтип бир нерсени уюштуруп, демилгенип, силер деле эме баягындай эме дем берип турсаңар болот да. Баарыбыздын эле кызчыл, силердин дагы дегендей. Анда правшасы экенсиз, анда правшасы экенсиз. Так, ушинтип жаңы кызыгып келе жаткан дизайнерди колдоп мастер-класс өтүп берип жатканыңыздарга чоң рахмат. Азамат байке как раз бул жакта дейт. Ошол Азаматты чакыралы. Өткөндө эме ким эле Дастан келип дизайн жөнүндө мындай жалпылап сүйлөбөдү беле? Ал Дастандын эмеси бар да, баягы эмне коет, күчтүү жагы бар, ал каллиграфиядан күчтүү. Каллиграфиядан сүйлөп бергиле десең, мисалы, керек болсо мастер-класс кылып көп нерсени аласыңар да. Мындан да башка рубрика кылсак болот. Идея бар да, мисалы, дизайн батл уюштурсак болот, мисалы. Чоң менен кичинекей эмес, мисалы, баштапкы дизайнер менен баштапкы дизайнер, орточо дизайнер менен орточо дизайнер. Мындай чисто интерес да, эч кандай эмес. Анан баягындай эме ушундай идеялар бар. Толтура идеялар бар, мисалы, негизичи. Бунун бардыгын бир адам эмес, баардыгыңар эле ушинтип аракет кыла берсеңер болот. Жазып идеялар, давайте монтейли, тинтейли, келгиле деп, качан баштайбыз деп, бүгүн келип сүйлөп бериңиз деп, өзүңөр дизайнерлерге чыккыла. Алексей Ылсакоров болобу, ким болду, ал орусча сүйлөсө да чыга бергиле, мисалычы. Күтпөгүлө да. Мен негизи ушинтип эле үйрөнгөнмүн, жана баардык дизайнер ушинткенде гана жетишет экен да. Ушул. Болду окшойт да, мен да силер жататып койбойм. Сүйлөйт десем дагы 1-2 саат сүйлөй берем, бирок адам чарчап калат да. Уга бериш эме да, оор да, сүйлөшүш оңой дегендей. Биз Zoom'да отуруп көрүп калганбыз байке. 3-4 саат отуруп коебуз жөн эле. Мен баягы эмеден сабак өтөм да, ошол уже беспрерывно бир жылдан бери беспрерывно ар бир ай өтүп уже эметип калдым да. Бизде да 24 саат Zoom'да отурган күндөрүбүз болгон. Мени жээним үчүн класс сүрөт тартат, ушул группага кошсом болобу дейт. Кошо бергиле жээниңизди, тууганыңызды, иниңизди, кошунаңызды. Негизи баягы эме да, адамдар үйрөнүш керек. Эгерде ушул нерсе боюнча кызыгы болсо өзү келип эметет да, башка чөйрөдөн өнүгөм десе, ошол чөйрөнүн мыктыларын табыш керек. Түшүнүп болду да. Элементарно охранник болом десе да, ошол охранникте жөн эле мындай эле бир кароолчу эмес, ушул майын чыгарып достижение ошо охранный агентство ачам десе, мисалычы. Бул биздегидей жөн эле барып эле баягындай эртең отуруп келбестен, кайра кечине келе бербестен бул нерсени майын чыгарып бир кандай технологиясын ойлоп да бир нерсе кылам десе дагы, любой нерсени майын чыгарса болот, эмне ушул нерселер аралашыш керек да. Жөн эле жүргөндө эч качан жыйынтык келбейт. Кутча расширяется дейт. Кудай кылса расширяется. Ушул. Ушундай. Ошол эме жөнүндө дагы баягы Стив Джобс жөнүндө аябай эметет да. Уга жиним келет ушул эме, ошо жалган нерселер таркала берет да. Жалпы баягы креативдүүрөөк болот, анан кийин себеби баягы бир нерсе кылгандан эринген себебинен бир нерсе ойлоп табат депчи. На самом деле андай эмес да. Просто
көп түшүнүшпөйт. Мисалы баарыңар эсиңерде барбы? Мисалы мектепти баарыбыз өткөнбүз да. Оор сабак болсо, мисалы бир күнгө 2 математика, 2 алгебра туш келип калганда, мисалы эртең окусаңар түштүгүн 2 келетканда кандай акыбалда келесиңер? Физический жумуштан да оору шалдырап келчиңер эсиңерде барбы? Жокпу? Мен мисалы аябай шалдырап келчим да. Мээде могу именно баягы акыл эстин эмеси жумушу аябай көп растрата кетирет да, на самом делечи, энергияны. Шалдырап каласың кадимкидей. Нагрузка болот. Ооба, баш ооруп калат мисалычы. Анан кечке ошентип өтө берсең, кийин бул нерсеге дагы баягы көнүп калат экен адамчы. Баягы бул оорчулукту баягы тренировка сыяктуу эле да. Бул эмени, бул вести сага жеңил болуп калат да. Ошол башында эгерде баягы бизде бар го, билесиңер макалда, меси масляный болсо, колдон элек болсо идеальный болупчу. Анда көп кичинекей бир загрузкалар дагы оор боло берет да. Билесиңерби? Келерге кичине бир нерсе айтсаң эле көзү баягындай жылтырап, айнектей болуп эме болуп калат го. Автоматический отключка болуп калат. Бир аз оор маалымат болгондочу, себеби меси андан мындай жетиштүү нагрузкадан кийин, ушул жетиштүү дегенден кийин меси өчө баштайт дагы, анан сен сүйлөсөң дагы укпайт да, мимо ушей. Уйкусу келип. Чоң рахмат анда баарыңыздарга. Мен токтотолу. Сүйлөшүп эмес. Кийинки четверге эме кылалы. Неттен келе дагы кийинки четверге ошо бешемби жолугалы иншалла. Рахмат. Баарыңарга рахмат анда. Мен өчүрөм анда. Рахмат, саламат болуңуздар. Саламат болуңуз.